Demek istikbalul kıbla bul dagы namazın dürüst boluş şartlarından birisi. Oşon üчүн meçitтерди kıblaga karap salınat. Көбүнчө мешиттерди кээ бир учурларда кышык салып коюшат. Ана намаз боло берет, мешитти бузбайлык дегенди биле болот, жок намаз болбой калат. Эгерде мешиттин михрабы кыбладан кышык болсо, анда мешиттин ичиндеги сафты түзөш керек болот. Саф кышык болсо болсун, бирок мешит кыблага карап болуш керек. Бул маселени түшүнүп алыш керек. Кыблага караганда дегенде устаздар, билип алгыла, уламалар эки маселе бар. Айнул кыбла, жихатул кыбла. Кыбланын өзүнө карашлык, Кабанын өзүнө. Жана кыбла тарафка карашлык. Эки маселе бар. Ким Меккеде жашаса, Меккеде болсо, кыбла көрүнүп турса, аларга айнул Кабаны караш керек болот. Кабанын өзүнө карап окуш керек болот. Кыбла тарафка, Каба тарафка карап окулбайт. Ошонун өзүнө карап окуш керек. Ал эми ким алыс болсо, мисалы биз, анда бизге окшогондорго кыбла тарафка карап окуйбуз. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала "Фавалли вajhaka шатрал масжидил харам" деген. Фавалли вajhak шатрал масжидил харам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башында Мадинага көчүп келгенде 16-17 ай Байтул Кудуска карап намаз окуган. Кудус мешитине карап. Башында исламдын башында Кудус мешитине карап Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуган. Кийин бирок Пайгамбарыбыздын эңсегени арзу кылганы Мекке болгон. Ар дайым Мекке тарафты карап, качан өкүм келет экен, Меккеге карап намаз окусам деп Пайгамбар жакшы көргөн. Анан Аллах субханаху ва таала аят түшүргөн. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram деген аят түшкөн. Сенин кыбла тарафты караганыңды көрүп атабыз. Жакында сен разы болгон жакка сенин жүзүңдү бурасың. Эми Масжидил Харам тарафка жүзүңдү бургун деген аят түшкөн. Ошондуктан уламалар айтат, шатыр деген тараф деген сөз. Биз эми Меккенин өзүгө эмес, Мекке тарафка карап намаз окусак болду. Бизде кыбла, мына биздин Орто Азияда барыбызда батышта. Бунун өзүнчө илими бар, кантип кыбланы чыгарат, устаздар окутат. Окуйсуңар, башка билесиңер. Андан сырткары дагы эң жеңил жолу бар. Муну да билип алгыла, кыбланы табыштын. Тахарриде башка керек болот. Бул бизде кыбла батыш тарафта. Кыбла бул күн балдар кышында башка батат, жайында башка батат. Машрикейн, магрибейн болот. Кышында күн бул тарафка батса, жайында бул тарафка батат мисалы. Ушул эки баткан ортосу ушул биздин кыбла. Бул эң жеңил билиш жолу ушул кыбланы. Кышында белгилеп коесуңар, кайерге батканын. Жакшылап белгилеп коесуңар. Жазында белгилеп коесуңар, кайтка батканын. Күн узарган баягы кыскарган убакыттарына. Экөөнү белгилеп койсоң, ортосу чыгат. Ошол орто тараф биздин Орто Азияда ушул кыбла тараф болуп берет. Эгерде композ жок болсо, башка илим билбесе, мешит курам, намаз окуйм талаада десе, ушул тарап менен окуса боло берет. Ошол адам кыбла тарафты тапты, анын намазы болду деп айтабыз. Түшүнүңөрбү? Бул кыбланын табуунун жеңил жолу. Экинчиси, кыблага караганда дагы мешит болобу, намаз окуйбу, анын градусу да каралат. Эгерде кыблага карап окуп аткан адамдын мешити же өзү 45 градустан өтүп кеткен болсо, намаз болбойт. Кыбла тараф дегендин дагы чеги бар. 45 градустан ашып кеткен болсо, мешиттин михрабы, окуган намаз болбойт ал. Анын ичинде болсо болот. Бирок ошондо дагы макрух тахримигече барат. Эгерде 10-15 ашып барса 20-нын тегерегинде болсо намаз боло берет. Андан көбөйүп бараткан сайын намаз макрух боло берет. 45тен ашып кетти. Анда кыбла бул тарафта болсо сен бул жака окутасың деген сөз болуп калат. Анда намазың болбойт. Намаз болбой калат. Ошон үчүн кыбла тарафка дагы ихтимам кылыш керек. Кыблага карап окуу деген сөз ошол. Ошон үчүн кыблага карап окуганда жүзүңдү бур деген сөз ошол. Кыбла тарафка бурабыз, тарафтын дагы чеги бар. Ошол кыбла болду деп эле, батыш деп эле, ушул дагы оң жагына, сол жагына бурула бербейсиң. Батышты дагы тандайсың. Тандаганда азыр айттык, эки күн батыштын ортосун тандап, ошол жер биздин кыблабыз болот, ошол жака окулунат. Ошон үчүн мешит курганда, мешит салганда, намаз окуганда, намазкана курганда бүт баарында кыбланы тактап алыш керек. Азыр жакшы замана болду, композ менен текшери берет. Андан сырткары башка илимдери менен бар. Андан сырткары дагы 3-чү илимин айтты, жолуну аны менен дагы кыбланы тактап билсе болот. Кээ бир мечиттер бар, Кыргызстанда курулуп калган. Ашар менен башка менен ура куруп коюшкан, бирок кыблалар туура эмес. Анан айтсаң, жамаат каршы чыгат, окуй берелик дейт, намаз болбойт. Ал сенин ишиң эмес ал шариаттын өкүмү. Окуй берелик десең окулуп калбайт ал.
Al bolbayt. Ömür boyu okuysa namazın bolbayt al. Oşoň üçin okulbayt. Egerde buzuk bolsa, anı buzuk ondaş gerek. Je bolbosa içindeki saftary tegizleş gerek. Başka jolu jok. Bola beretemi salınıp kaldı degen menen al masalega işe aşıp kalbayt. Meşittin mihrabı, meşittin kıblası doğru emes bolsa, okugan namaz kılаңды doğru emes bolsa, ana onda şart. Ansız namaz bolbayt. Demek ibadat kılganda şartlar ayttık. Negizinden uşul sırtqı şartları bul, şartları şey, harici şey dep aytylat. Eň birinçi özüň taza bol. Najasat hakikiden, jana hökmiden. Deneň taza bolsun, kiyimiň taza bolsun, okugan jeriň taza bolsun, kıblaga düzönüşüň gerek, jana niyet kiliş gerek. Mana uşular bul sırtqı şartları. Uşuntkenden keyin anan adam balası namaza kirişet.